Өзіңіздер көріп тұрасыздар, ушул дастархон кайгыдагы, азадагы дастархон ушундай болуш керек. Ушул үлгү болсун туугандар. Анан кой уят деген нерсе бизди көп жаман жолдорго жетелеп коет. Уят башка жерде болот. Уят көчөдө туугандар бири-бирини көрүп, саламдашпай өтүп кетсе, көрбөгөндөй болуп, ошол уят болот. Анан кийин уяла турган жерде уялайлар. Качан бир күндөр келип башыбызга бир ушундай кайгы түшүп, Куран окутканы, маркумду эстегени дастархон жайсак, ушундай жеңил таризде дастархон жайганды адат кылайлы туугандар. Бирөө келип сен мындай кыл деш, бул эми демократиялык коомдо кыйын экен. Мамлекет башчыбыз баш болуп айтып атат, ысырапкерчиликке бөгөт коелу, маркумду узаткандар жана башка нерселерде бир чегара менен болойлу деп. Анан мен бүгүн ушул абалды көрүп аябай сүйүнүп атам. Мен жоопкерчиликтүү диний кызматкер катары дагы, балаңыздар катары дагы айтат элем. Мындан кийин башыбызга Кудайым мүшкүл салбасын, кайгы салбасын. Бирок кимдин башына ушундай бир күн келип калса, ушул үлгү болсун туугандар. Ушундай жеңил дастархон кылайлы. Ашыкча той менен суук маанекенин айырмасы болуш керек да. Анан кийин суук маанеке келсек дагы тойдун символуну кылып, бүт дастархонду жасап, эч нерсе калтырбай отурган, бул адамгерчиликке дагы, мусулманчылыкка дагы, исламга дагы эч туура келбеген көрүнүш болот. Ошондуктан ушул нерсени адат кылайлы, Кудайым башыбызга салбасын, бирок кимдин башына ушундай бир азап күткөн күн келип калса, ушудан ашык дастархон кылбайлы туугандар мындан кийин. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Нурдин Таксырдын акасы Нурмухаммед акабыз Аллах өз рахматыга алсын.